Assalomu alaykum dostlar. Abdulqadir Хосанов Манчестерге көчүп келди. Трансфер жана анын чоо жайы боюнча эмне болду? Буга чейин эле Абдулқадир Хосанов Манчестер Ситиге өттү деп толук кандуу публикацияларды Фабрицио Романо жана башка белгилүү журналдар да чыгарып берген эле. Бирок бул нерсени Манчестер Сити тарабынан эч ким тастыктабай койгон. Айнанда бир жолу журналисттер Пеп Гвардиоладан Хосанов тууралуу суроо бергенде, Хосанов боюнча эмне жаңылык качан келет деген суроого Пеп Гвардиола "Мен бул тууралуу эч кандай кабарым жок" деп билдирет. Сити машыктыруучусу. Ушундан кийин көпчүлүк жаңылыктар жана айтып өткөндөй эле Манчестер Ситиге келди Хосанов деген жаңылыкты фейк деп чыгышты. Бирок кечээ жакында эле чыгарган жаңылыктарга тайына турган болсок, италиялык спорт журналисти Фабрицио Романо өзбек футболчусу Абдулқадир Хосановдун француздук Ланс клубунун Манчестер Ситиге өтүшү үчүн бардык документтер даяр экенин билдирди. Болгону оюнчу визасын күтүп жаткандыгы тууралуу айтып кетет. Ошондой эле Хосановдун Манчестер Ситиге өтүшү менен эч кандай көйгөйлөр жок деп жазды Романо социалдык тармагындагы Twitter баракчасына. Негизи эле Абдулқадир Хосанов деген ким? Абдулқадир Хосанов 2004-жылы 29-февралда төрөлгөн. Өзбек футболчусу, француздук Ланс клубун жана Өзбекстан курама командасынын борбордук коргоочусу. 2024-жылкы Олимпиада оюндарынын эркектер арасында футбол турниринин катышуучусу. Ошондой эле Хосанов алгач футбол карьерасын Буnyodkor'да баштаган жана ал жерден бакыт кушун таппай 2022-жылы Беларусьтын Энергетик БГУ клубуна өтүп, бир жыл аралыгында 35 ойнот көрүүгө жетишет. Натыйжада 2023-жылы Франциянын Ланс клубуна 100 000 еврого өтөт. Эми мына мынтип АПЛдын топ клубу болгон Манчестер Ситиге өтүүгө бир кадам калды. Келишимге кол коюп официалдуу жарыя салса эле жетиштүү. Болгондо дагы Азиянын эң кымбат оюнчусу катары өтүп жатканы мыкты бир жаңылык. Жеке пикиримде Манчестер Сити азыр Хосановдой жаш жана туруктуу футболчуларга муктаж. Анткени Манчестер Ситинин кечээги оюнундагы коргонуусун жана андан мурунку оюндарда байкай алдык. Хосановду эмнеге алыш керек деген суроого бир аз фактылар менен жооп берейли. Биринчиден, Пеп Гвардиола азыркы учурда коргонууда болуп жаткан кемчиликтердин ордун толуктоо үчүн. Экинчиден, Хосанов Азиядан чыккан болсо да, Европанын көптөгөн топ даражадагы футболчуларына каршы ойун алып барган жана алардан жекеме-жекеден мыктылыгын көргөзө алган. Үчүнчүдөн, албетте актив көтөрүү жаатында да Хосановду бир гана Өзбекстан эмес, бүткүл Орто Азиядан колдоп турушат. Төртүнчүдөн, Хосанов да жаш жана Пеп Гвардиоланын оюн схемасына түшө турган жана ага колуна кол боло турган оюнчу. Кыскасы, мен уккандан бир көргөн жакшы дегендей эле Манчестер Ситиге Хосановду алып барып, практика жүзүндө көргөнү дурус.